Ош мамлекеттик университетинде китепкана Мисир тутар ыйык жай, кирүү керек аруу таза дил менен аттуу семинар болуп өттү. Семинарга профессор, окутуучулар, магистранттар жана окуу жайдын илимий китепканасынын жетекчилиги катышты. Мында магистранттарга китепкананын иши жана жаңы ачылган электрондук порталы тууралуу маалымат беришти. Учурда университеттеги китептер электрондоштурулуп китепкананын порталына киргизилүүдө. Мындай мүмкүнчүлүктөр магистранттардын илимий иштерди жазуусуна шарт түзөт. Ош мамлекеттик университетинде магистратура 2008 жылдан экономика жана менеджмент багыты, 2014 жылдан баштап бардык 26 багыт боюнча окутулууда. Жалпы адистиктер боюнча учурда 1000ден ашуун магистранттар билим алышат. Иш-чарабыздын негизги максаты биз пландаштырып киргизгенбиз магистранттарга илимий китепкананы мүмкүнчүлүктүү пайдаланып маалымат табуу, информация, ошол жердеги илимий журналдарды, электрондук каталогго жайгашкан автореферат диссертацияларды жалпы эле өздөрүнүн ишинде пайдалана билүү жөнүндө үйрөтөлү деп көрсөтүп коелу жок дегенде деп мындай практикалык семинар дегенибиз да ошол практика жүзүндө мен атайын тиги жерде китепканачыларда биз магистранттар үчүн бурч жасап койгонбуз. Мезгилдик илимий басылмалар, ал деген аябай жакшы илимий журналдар, көптөгөн аталыштагы 100дөн ашык. Ошол магистранттар үчүн атайын бурч уюштурганбыз. Ошолорду пайдалануу учурда себеби илимий макалаларын жазууда адабий маалымат аябай керек да, акыркы 10 жылды анализдеш керек. Окуу иштеринде деле өздөрүнүн ал тургай чыгармачылык иштеринде деле ошону пайдалана билүүнү бир багыттап берип коелу деп. Себеби көпчүлүгү башка жактан келип дагы бизге тапшыргандар, ошон үчүн Ош мамлекеттик университетинде ошол чоң мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышып көрө билишсин деген ойдо. Ирибис 64 жана Кирлибнет ошондой эле окурман жана башка түрдүү маалымат, электрондук маалыматтарды пайдалана билүү үйрөтүү деген.